Эми кыргыз саясатындагы эң чоң проблема, бир чети трагедиянын бири, адам бийликте турганда ушу айга күнгө теңеп мактап, ал бийликтен кетери менен артынан бычакты сайып, анан жамандап башташат. Бул биздеги чоң проблемалардын бири. Биз болгондой айтканды дайыма үйрөнүшүбүз керек. Анткени эл кимдин ким экенин баарын билип турат. Албетте, Камчыбек Кыдыршаевичтин кызматтан кетиши кадимки эл катары эле мага деле абдан күтүүсүз болду. Мен ушу ынтымакты акыркы жылдары стабилдүүлүктү, элдин турмушу оңолсо экен деп ошондой гана бир тынчтыкты жактаган саясатчылардын биримин. Эч качан коомдо бир кандай бир бүлүк болуп, ынтымак ыдырашын мен такыр каалабайм. Бирок бир нерсени биз моюнга алышыбыз керек. Саясий Кыргызстандын саясий тарыхында Камчыбек Ташиевдин орду абдан чоң. Ошол эле Бакиев убагында Данияр Үсөновдор менен кандай тирешке барганын, бийлик күчүндө турганда, андан кийинки туура эмес окуяларды айтканын, ошол эле мына Садыр Нуркожоевич камалгандагы анын эмгегин кечээ эле мен көрдүм. Жанагы ошол убактагы президент Жээнбековго жалдырап, менин досуму чыгарып бер деп айтып аткандарын, ошонун бардыгын биз эл мындай унутпаш керек да. Ошондуктан Камчыбек Ташиев дайыма эл тарапта болуп келди, элдин үнүн чыркап айтып келди. Андан кийин бийликке келгенден кийин дагы өтө чоң буга чейин саясатчылар бара албаган мындай тобокелдикке барды. Өмүрүн, өзүнүн башын сайды. Мисалы ошол эле чырмалышкан криминалдык мафияга каршы күрөш жарыялады. Муну бир эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азияда, башка чоң өнүккөн өлкөлөрдө дагы криминал менен бийликке келери менен коюн колтук алышып, уурулар менен, мафия менен чырмалышып, ошолордун каражаты менен кайра шайлоого алып жүргөн бир эле Кыргызстанда эмес, ал мындай көп өлкөлөрдө бар. Бирок Камчыбек Ташиев ошондойдон баш тартып, мына элдин турмушун, тынчтыкты, ошондой эле мыйзамдуулукту тарабын тандады. Ошол криминалдык мафияга күрөш оңой болгон жок. Абдан чоң коркунучтары бар эле. Бирок ошого барганын биз муну эрдик катары дайыма мындай айтып коюшубуз керек да. Бул биринчиден, экинчиден коррупцияга каршы күрөш. Миллиардтаган бюджеттин элдин эсебинен уурдагандардын баарын тыйды. Үчүнчүдөн мына Кыргызстандын борбору эмес, райондорго чейин жана бандиттер, каракчылар, криминалдар, каралар деген түшүнүк пайда болуп, ошолор менен чырмалышып, мамлекеттик бийлик дагы, ошо жергиликтүү бийлик дагы ошондун бардыгына кан бугандай бууду. Ошол азыр мына Кыргызстанда кайсы районго же шаарга барсаңыз, мен бандитпин, мен каралардын дүйнөсүндө жүрөм деп айткандан коркуп калды. Жер менен жексен кылды, мисалы. Эми ушуну көрүп туруп, айтпай коюп, жок, ушул начар иштеди, өзүнөн кетип калды деп азыр мына жерде биздин анча-мынча коллегаларыбыз айтып атышпайбы? Тынч эле жүрсө болмок башмок. Эми тынч эле жүрдү биринчиден, экинчиден эми ушунун бардыгын айтпай койгонубуз бул туура эмес. Адилетсиздик болуп калат. Ошондуктан мен ойлойм, Камчыбек Ташиевдин эмгегин эл баалайт. Ошол эле президент баалап, баатыр деген Кыргызстанда эң жогорку даражадагы наамды ыйгарды. Анан ошол эле азыр Камчыбек Ташиев кызматтан кетери менен артынан жамандап, президентке жамандап кирип, элге чыгып жамандагандардын бардыгы мындай саткындар эртең ошол эле президент кетери менен аларды жамандап баштайт. Ошон үчүн ошондой бүлүк салгандарга, ошондой жанагындай ойноок саясатчыларга эч качан эл көңүлү бурбашы керек. Кимдин ким экенин баары билет. Ошондуктан мен ойлойм, Камчыбек Ташиев жакынкы күндөрү ден соолугун чыңдап, кайтып келип, кайра өзүнүн жакшы бир иштерин улантат го деп ойлойм. Аны президент дагы өз сөзүндө айтып өттү. Жанагы ортодогу бузуклардын айынан анча-мынча мындай бир ынтымакка бир аз доо кеткендей болду депчи. Бирок эч кандай катуу кайым айтыш боло элек. Ошондуктан мындай камыр жумур болуп, кайра бир жакшы иштер болот деген ойдомун. Ошон үчүн мындай саясатчылар дароо кеткен адамды тепкилеп калганын бул туура эмес деп эсептейм. Эми мен ошол Камчыбек Ташиевдин жанагы саламаттыгы ушундай болуп турган учурда жанагы кайтарган жанагы биздин госохрана деп коебу, ошолорду алып койгонго башында тынчсыздандым, бирок кайра президенттин тапшырмасы менен калыбына келиптир, аны угуп кайра сүйүндүм. Албетте, Ташиевдин отставкасы ууруларга биринчиден, экинчиден жанагындай каракчыларга, криминалдарга майдай жагат. Алар кол чаап сүйүнөт, үйүндө жети токко кылып кудай кылгандар болушу мүмкүн, мына ушундай болмок деп. Бирок
биз аларга жем кылбашыбыз керек. Аларга мындай чөйлөр көп да бизде, орусча айтканда шакалдар. Ошол шакалдарга мындай талатып койгон бул туура эмес.